Компанияға бизнеске келген да, башкача айтканда акча келген. Себеби бул жерде аябай чоң акча бар. Бирок компанияны шарт экен, продукцияны алыш керек экен, товар оборот жасаш керек экен, ичиш керек экен. Мен 15 жыл мурун бутумдан травма алгам, спорттан травма алгам, ондай тек иштерге чыга албай калдым эле. Мен өзүм Кочкородон болом, бирок Жалал Абадта жашайм. Ошо Жалал Абадтан Кочкородого чейин машина менен жеткиче мен машинадан мына оң бутуму кол менен түшүрүп калганмын да. Ошондой себеби жансыз болуп калган. Анан мен ошол медицина, народный средства кылбаган нерселерин табган жок. Мен ойлодум эле ушул орунду мен алып кетет болушум керек. Эч нерсе жардам бербейт депчи. Бирок Аллахтын кудурети менен ушул жерге мен келгенде мага ушул көк чайды сунушташты, баягы биринчи этап. Мен туппа глупо эле ичип баштадым. Мына үстүмдө Кудай турат, 1 айдын ичинде мына бутумдун тизеси баягы машинанын запчастьтарын алмашатта кутту ошондой сезилди да. Ошол баягы чашка деп коет да, чашканы алмаштырып коюп атып сезилди. Анан мындан тышкары менин келинчегим деле гинекология, баягы женский проблемалардан айрылды. Мурун ар бир 3-4 айда биз постоянный клиент элек да. Мына 3-жыл кетип атат. Аллахтын кудурети менен гинекологко бара элекпиз да. Анан биз сахар ичет элек. Мен өзү баягыдай чайды сахарсыз иче албайт элем. Бир кап кум шекер бизге мондай сезонго кышка жетпейт эле да. Ушурда 5 жашар кызым чуркап жүрөт, эртең менен турганда эле бакчага топоно кылат эле, какачай. Анан ошо биринчи күндөн баштап ошо чайды ичип баштаганыбыздан кийин ошо кум шекер өзүнөн өзү бул рациондон чыгып кетти да, потребность жок болуп калды. Көрсө ичиндеги паразиттерди бүт жууп чыгарат экен бул чай. Анан потребность жок, то есть чайды, кум шекерди ичкенин каалабай калат экен. Аябай сонун продукция, акча bundan деле сонун. Ошондо келиңиздер, ичиңиздер. Рахмат. Мен Мокен келдим. Өзүм ушул жерде иштеген 3 жыл болду. 2 жыл продукция ичип жаттык. 1 жылдан бери мен да бизнес менен иштешип калдым. Мен өзүм ошо Мокенде территориальный больницада главный бухгалтер болуп иштейт элем. Дарылар менен бул сөз менен мен айткачымын. Медицина менен тибетский айырмасын билип алсаңыздар деген ойдомун да. А ошол больницада иштеп жүргөндө кызым ооруп калып, канында вирус болуп. Мына Жалал Абадта жаттык, Бишкекте жаттык, жакшы болбой, Бишкекте 5 жылга учуп калган. Анан кызымдын канын Казакстанга алып барып, алмаштырып келиш керек болуп, уже доллар менен акча даярдап атканыбыз учурда мен таксидан бирөө учурап калып, анан аркасынан телефонун алып, Кочкородого өзүм издеп барып, анан ушул продукцияларды алып анан ичире баштап 3,5 айда менин кызымдай результат болду. Казакстанга барбай калдык. Биз ушу кардицепте кызымы канын ошо кардицеп 3,5 айда тазалады. Ошондой эле мен күйөөм сахар бар эле. Быйылкы жылы 22 жыл болду. 3 жылдан бери мен күйөөм аябай сонун, больницага 5 жолу жатчы 1 жылда. А врачтар айтчу, сен главный бухгалтериңди эле жаттыра бересиң деп, лимит бар да дейт эле, бирок айла жок да жаттырыш керек болот деп, үйдө да ошончо лечение алып жатат элек. Анан азырына 2,5 жыл болуп калды, вообще больницада жатуу деген жок. Мен бир жатып койсом жакшы болобу эле дейт. Сен жакшы болсоң эмнеге жатасың? Жатпай эле кое бер дейт, жаттырбайбыз да, жатпай. Жакшы да, эми сахары эмеге күйөөмдүн өзүнө көрсөтпөй, 10-11 деп жазып лабораториядан жаздырып күйөөм көзүнө көрдүрүш үчүн ошондой жаздырат эле. Чистый фактически 18-19-20 болот эле да сахар. Ошондо лечение алып чыккан учурда да ошондой болот эле да. Аны көргөндө дагы не болуп кетпесин деп ушуну аз көрсөтөт элек күйөөмөчү. Ошо Аллага шүгүр, эң сонун өзүм да ушундай көкүрөгүм ооруп, врачтарды мен каяка барып көрүнөм, эмне кылам деп ушундай болот элем. Баягы кызыма ичирип отуруп, күйөөм ичирип отуруп, өзүм да ичип отуруп эле ооруганым, басылганым билбей калдым. Азыр мына ушул күндө мен санэпстанцияда бухгалтер болуп иштейм. Ошол жерде ошончо ооругандардын баардыгын айтып, ошону ичирип киргизип, ооруган адам жок азыр. Мисалы үчүн санэпстанция Мокенде мен муну пандемияда муну ичкиле деп ичирип отуруп, биздин врачтарда бири да ооруган жок. Мокендин врачтарынан. Муну санэпстанцияда иштеген. Болбосо эпидемиологдорубуз баардык ошо эмелер, ар бир ооруганын долдурулар эмелер менен, больнойлор менен иштешти. Аллага шүгүр. Саламатсыздарбы, жолу. Ушу Кудай берген бизге касиеттүү чайдын результатын айтайын кыскача. Мен ар дайым ушу 6 ай сайын да мейден больницага алып, 6 ай болду, 6 айда кетпей эле
dal yeni oradan geldim. Sayısam buraya o таза ayıktım. Dal yeni normal buradan geldim. Özgürden bir şeyden. Adam şu yoldaşımdan Armeden yoksa bütün de bu baktıklar. Hoşundan beri yürüyüp var. Yaşında yürüyüp olan yaşında sen çok yedik. Hoşu 30-40 yılda grip olaydı da şu sayfa fedikası yüksek olsun. Hoşu hemoroy varlar. Hoş kocakan olacak. Bağırtık atletişme tutarlar. Hoşu tüksüyü içkiye, kudaysı görün pencere ortasına bir yerde dönük adamlar gelmeyken Allah'ın buyurgan, Allah'ın suygun adamlar ortasına. Bağırtınızlar, içinizde diye soğuğalınızlar. Salamatsыздар, мен атым Чынара. Енді ақырғы результатын айтқым келеді. Burada енді аял кішкенесі 45 жастан кейін нарушениялар бола баштайды да. Жашпыз деп жүріп өткенбіз, бірақ 45-тен өткеннен кейін кішкене кемшіліктер бола баштайды екен. Мен жөн эле биринчи ичип көрөйүнчү деп эле ичип көргөм да. Мен тинч ичип көрөйүнчү анан кийин деп койгом. Бирок араңарда жагым келгендер болсо, эч качан ичип көрөйүнчү деген ойду айтпайт эле, сразу алып ичкиле. Себеби убакыт кетет экен. Кыскасы мен өзүмдүн бүт эмемди оңдоп алдым. Ден соолукта кемчиликтеримди, нарушенияларымды бүт баардыгы норма келди. Акыркы эле мына быйылкы результат кызым 5-класстан бери кулагында ириң акчыл эди. Анан мен аны эмеге алып барып, врачка көрсөтүп, алар только операция, анан кийин жакшы болот деп да, ишенич жок. Кийин да кайталанышы мүмкүн дегенден ойлонуп кызыгат болуп, кандай болот экен деп кызыгат болуп жүрчүмүн. Анан быйыл эми каникул болуп калды, өзүңөр билесиңер, онлайн окуп үйдө отуруп калды. Каникул мезгилинде кой, андан көрө кызыма врачка барып көрсөтөйүн деп ошко алып барсам, ошколар урушту. Ушундай карантинде да келчү элем. Кой андан көрө кет. Мен атайын 30 күнү алып алып, операцияга кылдырып коюшчу кызым деп барсам, врачтар менен эметип коюшту. Кайра артка депчи. Анан кой, келдим да кой. Анан көрө убакыт кетти, мен кызыма ушуну ичип көрөйүнчү деп зеленый чай, горячий шоколад алдым, ганадермасын кошуп. Июлда барсак уже мына Кудай шүгүр, миңерге шүгүр, 6 айдан бери кызымдын кулагына бир да ириң албай калды. Даже эмеси тыжыгы бүтүп калды, сон болуп калды. Мен ошон үчүн эч нерсени ойлонбой ушуну алып ичкиле дедим да. Себеби ден соолук керек ар бир адамга. Кызыңыз канча жаш? Кызым 13 жаш. Саламатсыздар, бұл рұқсат етсеңіздер, өзімнің результатымен бөлісіп кетейін. Мен аты жөнім Тоқтосын Кендібек Көрбаевич, компанияда партнермін. Ең акыркы және ең маанилүү результатым бұл мен ашқазанда результат алдым. Şu мектепте оқып жүргенде жаңағы ішімде шамалап қалсам құсу өлетті. Мен турасын айтқанда себебі жоқ шөйтіп құсу бар. Акыркы немесіне жем құсат екен да. Ошо значит 2-3 күн қиналатты. Титреп ушундай болуп жүрдү, анан ошол нерсе жоготуп калышы. Ушуну эң соң мен ошону силерге айтпасам болбойт деп ушул жерде атайын чыкты. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Феруза Миңбаева. Мен Шамалсайдан келдим. Мен ушул компанияга келгениме 5 ай эле болду. Бирок 5 айдын ичинде менде өтө сонун результат болду. 3 ай дегенде мен 17 жылдан бери окуп жүргөн гаймарит оорусунан ошол нерсени сиздер менен бөлүшүп коеюн дедим. Ушул чай кофелерди үй шартында эле ичип отуруп, ушул нерседен медицинадан эч кандай результат ала алган эмесмин. Азыр эми Кудайга шүгүр, жолдошум болсо давление бар, өтө сонун результат алды. Баарыңыздар алыңыздар, ичиңиздер.